Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмандар. Мамлекеттик кызматкерлер Манас окуйт теледолбоорунун алкагында мен сиздерге бүгүн кыргыз эл жазуусу Ашым Жакыпбековдун Тегир Манас романынан Бакай бөлүгүн окуп бермекчимин. Алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө саң колдой. Бир маалда бүгүнкү Орду оюндагы чатак тестешип, Манастын четкен чүкөсү нар төнүн ширагын сындырып кеткенине каркылдай күлүштү. А бирок 6 калмакты жайлап салганына үрпөйө сестеништи. Болбосо алар Кытайды калмактын жиберген тынчылар экенине шек санашып, бала Манасты эр жеткенче бул аймактан алысыраак алып кетүүнү акылдашты. Бакай айтты: "Биз тарапка да Манас деген туулат экен деп кытайлар түкүшкүмөлдөп келишкен. Жаман айтпай жакшы жок. Иними мага кошуп бергиле. Эресеге жеткенче эл тааныбас, каз шекшибес жерге жайгашта турайын" деп бул акылга баары макул болду. Манас да каршы чыкпады. Мажикти кошала жүрөрөн гана айтты. Акыл ушуга токтоду. Ал түнү таң атканча сөз түгөнбөдү. Ак балта менен Жакып Бакайды ортого алышып, атасы байдын, улак кандын алы жайын сурашты. Бакай айтты: "Атамдан 2 бала барбыз. Менден күчүүсү Тайлак, азыр 7-де. Улаккан абаман серек бала бар, 11-де" деп. Ак балта менен Жакып Теңирге ыраазы болуп, балдардын амандыгын тилеп, жакаларын кармап тайнышты. Бай менен улаккан азыр ушул тапта малдуу болуп, бакубат жашап, кара сууну жакалап конуп, Кашкар менен Жаркенди бакалап турарын да угушту. Жаш болсо да көсөмдүү көрүнө баштаган Бакай Манасты Турпанда турган туугандарынын бири Кара Мырзага алып барып коерун айтты. Кара Мырзанын атын укканда Ак балта менен Жакып дагы бир жоголгон тууганын тапканына сүйүнүштү. Кара Мырза Турпандын жакасында калың элден оолак өз алдынча дыйканчылык кылып, жер тилип, аштык айдап күн көрөт экен. Аны издеп келгенде эле жан жок. Ал өзү да шаар аралап, эл көзүнө көп көрүнө бербеген, ала тоодон сүрүлгөндө эки бирдей уулунан ажырап, түн тартып, бир сырдуу жашап калган экен. Бакайдын бул акылы жөндүү болду. Баатырлыкты бастата туруп 1-2 жыл дыйкан болосуң иним. Аерде улунарга тоо да жок, урушарга жоо да жок. Ал ортодо мен атам айткан кеңеш менен Бадакшандагы Дөөгөр уста Бөлөкбайды издеймин. Самаркандтагы Жамырчы абабызды табамын. Акыры ата конушун таласка аттанар, кез келер. Ошол жортулуңа өзүң арнап каруу жарагыңды жасатайын. Эми табышып алдык, катташып кабарлашып турарбыз, деди Бакай. Ошентип жол азын камдап алышып, Бакай баштап Манас менен Мажик Турпанга жөнөдү. Бул жерге кокус кастарын тиккен калмактар келип Манасыңар кайда десе, бебаштыгынын айынан атасынын каттуу жеме уккан соң качып кеткен. Ошондон бери дарек дайыны жок дегиле деп Бакай аттанып жатып дагы бир кеңешин айтты. Калгандар аны эп көрдү. Өмүрүңөргө береке берсин, Теңир, ак жолуңар ачылсын деп Ак балта, Жакып чыйырдене бата бери узатып калышты. Ак мөңгүлүү төрдө, күмүш карагай черде, агын суулуу жерде өскөн Манас бейтаныш чөлгө чыкты. Карагандуу куруу сай, кумдуу чөп, какыр белге чыкты. Манас жол узак экен, ат аябай мол жүрүп, эриме чөл басып, бир апталап жолоочулар Бакай көздөгөн бозомук талаага, Турпан деген калаага жетти. Калаага киришпеди. Жака белинде коларктын суу чыгарган, көк жашан кылып баккан айдың бар экен. Суу боюнда жепиреген жалгыз жер там бар экен, ошого аттын башын бурушту. Күнгө күйүп карайып бүткөн, сербеген чокчо сакал Кара Мырза карыя жаз камын көрүп, кетменин аста чаап, эски арыгын тазалап жүргөн экен. Түз келаткан атчандардын караанын көрүп, колун серепчилеп карап калды. Баягы күнү Бакай Алтайга баратканда кайрылып кеткен. Бирок анда ал жалгыз эле. Ошол бойдо бүшүркөсө дагы 2 атчан жанында. Ортосундагы эңгездердей жайык төш, буурасан атчанды көрүп, оболу калмактын бир балбаныбы деп болжоду. Атчандар жакын келип аттарынан түшүп, учурашып алганда Бакайдын тааныды да, алиги дөөнү чоң киши десе жаш бала экен таң кала карай берди. Бакай баштап кол берип учурашты. Бар болгула балдарым" деп Кара Мырза дагы деле Манасты кылчак карай берди. Бакай күлүп жайынча тааныштырарын айтты. Анан үйүнө барганда кемпир алдыга дасторкон жайып, ак буудайдын наанын туурап, чай бергенде Бакай шашпастан иштин жөн жайын бүт түшүндүрүп берди. "О кайрандар, аман эсен экен да", Кара Мырза бир эсе кейип, бир эсе өрөкүп айтты. Алтайдагы Ак балта, Жакып туугандардын кабарын уккан соң. Ошол болду. Манас менен Мажик дыйкан болуп Кара Мырзанын колунда калды. 2 күн түнөп Бакай андан ары аттанды. Кара Мырза карыя балдарга иштин көзүн таанытты. Ала жазда сайдан жаңа арак казып, суу чыгарып келишти. Абышканын жалгыз өгүзү бар экен. Болбосур деп баягы эмне келген 2 атты буурусунга кошуп, үйрөтүп жер жыртышты.
Былтыркы түшүнмө сакталып калган үрөн мол экен. Ишкерлер үчөө болуп калганда соң 3-3кө бөлүп жерди да кенен айдашып, буудайды да мол себишти. Кызыл жүздүү бала Манас да күнгө тотугуп, кара сур мажик ого бетер тарашадай карарып күйүп, саал эттерине түшүп, эки бала Кара мырзанын мендикериндей эле болуп көрүнүп калышты. Манастын өнөрү барынан да артык арык казганда, буурусун салганда билинди. Кетмен чапса жерди ое чабат. Кара мырза айтат, уңкул-чуңкул кылып салсаң суу чыгара албай кыйналабыз деп. Анан өнөрдүн ыгын үйрөтөт. Ага болобу? Кайра эле Манас жерди ое чабат. Ошентип жүрүп сайдан созуп келген арыкты болжогон жерден эмес, кырга саал төмөндөтүп барып чыгарышты. Анан азоо аттар буурусун тартканга көнбөй кыйнаганда мажикке карматып, моюнчагын өзү моюнга салып, буурусун тартат. Четтен карап турган Кара мырза карыя там берип, ичи жылыйт. Буйруса элин баштап жерине жеткүчү жер болот экен деп өмүрүн тилейт. Ошентип Манас менен Мажик Кара мырзанын колунда 2 жыл дыйканчылык кылып туруп калышты. Бакай баягы аттанып кеткен боюнча айылына барып, атасы бай менен улакканды эртеңкиден үмүттөнтөр, эл башын бириктирер баянын айтып кубантты. Теңир жалгаса туугандарыбыздын башы кошулат экен. Жерибизди табат экенбиз деп агайындеринин амандыгын угуп, Манастай эл тилегинен туулган баланын кабарын алып, бай менен улаккан үй бүлөлөрүн бириктирип, мал союп, Теңир жолуна түлөө өткөрүштү. Аз күн жүрүп Бакай андан ары аттанды. Оболал ат башыны багаттап, Чеч төбөдөгү кошойдун коргонуна түштү. Калкын каска кактырбай, канатына калкылган дөө кошойго да Ак балта менен Жакыптын, Алтайга сүрүлгөн 70 үйлүү кыргыздардын кабарын баяндап, анан Манас туулганын, ал быйыл 9га толгонун, Кытай Манжу даңазасынан кабар алып, шек санап түкшүмөлдөп калганын, 9га толбой Манастын кылган жоруктарын, азыр Манас Кашкардын жакасында аштык айдап дыйкан болуп жүргөнүн, анан дагы өз атасы менен абасы улаккандын жай жүйүн түн бир окумга чейин саймедиретип сүйлөп берди. Өзү болсо Бакай мындан ары Бадахшанга барарын, аерден дөөгөр уста Бөлөкбайды табарын, аны кошуп алып Самарканга түшөрүн, аерден Жамырчы менен Шыгай абаларын таап, Манаска каруу жарак иштетишти, акылдашаарын айтты. Дөө кошой Бакайдын маңыздуу сөзүнө муюп, айланып кагылып көсөмдүк акылын алкады. Андай болсо бир аз жылда Манасы мага да келип калар. Ага чейин Теңирден амандыгын тилеп, жолун карап жүрөрмүн. Бөлөкбай Жамырчыны тапсаң, Алиге айтканыңдай кеңеш курсаң, мени эсиңерден чыгарбагыла. Теңирге шүгүр, кол кабыш кылар чактым бар. Көмүр ташыганга уна десе айдап төө берем. Согумуна сандатып мал берем. Соодасын алтын күмүш зер берем. Сени менен мен да барып кайрандарга жолугушчу келсем болор эле. Баягыдай жайчылык жок. Тейректеп ойкыр толгон кыргызым жок. Ушу өлкөдө катаганды камылап турган калмактардан коопсунам. Капилет мен жок болсом басып кирип Кара байрам кылары ырас. Бет келгенин аттан оодарып, өз кылычын тартып алып, өзүнүн башын чаап турган чагым. Кайра кайтканыңда кайрыла кет. Кеп кеңештериңдин тыянагын айтып өт балам деп өргүп алган Бакайды бир танда кошой алып ушинтип узатты. Бакай 3 ай дегенде Бадахшанга жетти. Аердеги кыргыздардын сурамжылап жүрүп, чоң уста Бөлөкбайды тапты. Кысардагы кыргыздардын кайрат кубаты болгон Бөлөкбай Бакайдын жайын уккан соң, кайра тура калып кучак жая кайрадан учурашып, андалаган кыргыздардын амандыгына маңдай жаркып кубанды. Бакай да Бөлөкбайды алгач көрүшү. Көрсө төкөрөмөй эле 6 саны аман кажырлуу зор киши экен. Дөөкөр уста деген карапайым эл төкөр деп атап алышкан тура. Аны өзү да уккан экен, карсылдап күлдү. Бакай кошо абасын айткан баянын дөкөр уста Бөлөкбайга да төкпөй чачпай айтып отурду. Улам баян тереңдеген сайын уста обдулуп коюп, бүйрү кызый берди. Барынан да Манастын жайын ага курал жарак керектигин укканда 2 санын таптап, менин күнүм эми тууган билем. Калмактар там тыракай куугандан бери жарытылуу узанбайм. Өнөрүмдү билип алса өздөрү иштетер деп сактандым. Кол өнөр кылып алдыртан иштемиш болом. Антпесем чыдай албай бук болуп жарылып кетчү деймин. Бөлөкбай зайыбын жумшап, жүк атына каттырып койгон кындуу кылычты алдырды. Бул кылыч жойкума, алып баатырга чаканды кылат. Бирок бала баатырга куп жарашат. Койнуңа катсаң билинбейт. Сууруп ал шилтесең бет келген жойку чабат. Ушул кылыч сага берген белегим болсун, иним. Бакай алдына тизелей калып, баш ийип, кылычты алды. Жагына эрдин тигизип, тооп кылды. Теңир жалгасын аба деди. Анан кылычтары бир одара карады. Учу кайкы, мойну түз, салмагы оор, көк жылтыр мүйүз байнеги колго толумдуу. Шамдын жарыгына салып караса, мизинен кызыл нур чачып, эки жагынын бири жашыл, бири көк шаң берип турат. Билек ороп алгыдай байнек түбүнө болот чынжыр шыңгырайт. Текенин терисинен ийин келтирип жасаган кыны жеңил,
Бирок кармасаң темирдей катуу капшырылып койбойт. Кындын жакасы алтын шакек менен курчалыптыр. Учуна болсо коло данекерлеп каптаптыр. Астынарга чак тасмадан жылан боор кылып 12 өрүм жалпак боо өрүптүр. Кийин келечекте сыргак эресеге жеткенде бакай бечү жойкума сыргактын колунда нешендөөнүн башын кескен шумдуктуу жойкума ушул болмогу.